Качан увольнять этиле? Алмаз Мусаевич. Былтырбы? Былтыр. Сиз өзүңүз представление бергенсиз Сентерага, туурабы убагында? Совет директоруна. А эмне үчүн представлять этип кайта албайсыз? Эмгичи иштеп жүрөт. Жок, биз уже представление бердик. Эмераң бердиңер да. Канча болду иштеп атканда берден кеткенден баштап? Это должность совместно чогуу вице-президент болуп сизде иштегенден баштап зам болуп туруп, анан тияка кеткен Сентерага. А сиз мынакей Үмбеталы Токтогулов суроо берип атат, совет директоруңар даже өзүңүздө иштеген замыңыз сизге бериш керек ушуну барынчы маалыматтычы. Алмаз Мусаевич, а жерде момундай компаниялар бар, момундай акциялар бар деп. А вы говорите, не знаю деп. И до сих пор отуруп алып акча алгандан башканы билбейт. Это не украшает биздичи. 14 миллионго мактанып атабыз. Мы прибыль получали депчи. Бир кичинекей 100 квадраттай болгон кафеси жана астында зеленый жакта 300 миң сом аренда. 300 миң сом аренда кичинекей. Не говоря жана чоң залдагы тамак ичип аткандары, эмелери, бильярдные жана башкалар, анан койкалар. О чем мы говорим? Уят барбы жокпу бизде? Давай комиссия менен чыгалы, кышы жайы. 6 секунд найду. Айтпайын 10 секунд деп. 6 секунд вычислю. Канчадан төлөп атат, канчадан. И кроме того, прочие там төлөгөндөр. Врачка, уколго, массажка, что, не слепые что ли? Не көрбөй жүрөбүз. Ренат Мырза, билебиз да барыбыз эле. Ошон үчүн пансионаттардын тагдырын чечиш керек деп атабыз. Я не говорю, кыргыз алты миллион. Бирок мактанбаш керек. Биз 14 миллион алдык деп. Мына сизди мактана турган эң көзүңүз колуңузда эме болмок, устапта жазып профильный производство. Сиз профилдүү жакты айтсаңыз, мына ошол жерде өндүрүштү койдук, өсүп атабыз. Аса силердин жанакы операционный управленческийлерди алып койсок, минустан ылдый ичесиңер да, аябайчы. Кумтөрдүн акчасын, Афинаштын акчасын банкка салып коюп курттеткенди биз деле билебиз. Кожок Жович, мен жооп берип коем. Негизи Кожок Жович, конечно, я здесь не хвастаюсь, конечно. Вы просто вопрос задают, какая прибыль. Я отвечаю уже, 14 миллионов. Это же, вы же это пояснили. Да, а негизи, конечно, я имею здесь Ренат Темирбековичем хорошо известно. Есть же другие пансионаты. Относительно, если сравнить, мы вообще... Сиз мындай да, жүрбөй калган нерселерге сравнить этпеңиз да. Худший жакты карабаңыз да. Сиз лучший жагын карабайсыз. Бирдеке болсо эле Аврораны карабайсыңарбы? Тиякты карабайсыңарбы? Другой разговор ал Аврора менен. Бизге караштуу болсо биз аны менен да разберемиз. Бизге караштуу эмес. Ар бир ишкананынчы Кожок Жович өзүнүн бир эмелери болот да. Кыргызское море в период, летний период никто не отрицает, она очень прибыльная. Самая проблема в межсезонье заполнить. Она же у нас круглосуточная же. Межсезонье нам нужно заполнять ее людям. Вот тогда речь идет о 14 миллионов. Ошону чыгарып берип атам мен. Просто сиздин межсезонуң менен кышкы жайын айткан жокпуз. За один год сколько получали? Ошону айтып атабыз. Алмаз Мусаевич, сиз интернетке жазып атасыз, сиз жазып атасызбы же сиздин сторонник жазып атабы? Кожобек Жайчевичке Кыргыз алтындын директорунун орду керек болуп атат, ошон үчүн менен мочит деген чыгып атат да, чыкты. Сиздин ордуңуз мага кызыгы да жок, чын айтсамчы. Ким иштесе ошо иштесин, мага өндүрүш, мамлекетке салым бериш да. Биздин милдет ошол. Мен милдетим ошол. Сиздин уставыңызда жазылып турат. Профильный өндүрүштү өстүрүү. Ошону күчөтүү. Айта албайсыз, бир да профиль жакта. Мынакей бай күнү ГКМБ барбы берде? Эме ГКМБдин геолог агентство комитет. Сиз Жыргал мырза. 27 лицензия болгон экен берден Эмил Кубатович айтты. 27 лицензия были у вас в свое время. Ошондон кайсы лицензия менен биз силер өндүрүштү аябай мындай гүлдөтүп ийдиңер. Андан тышкары бүгүнкү күндө финансовый жана поддержкага кайсы компаниялардан канча акча аласыңар? Алтын кенден канчаны? Эки бакырдан канчаны? Канчадан акча аласыңар? Доллар менен айтыңыз, сиз доллар менен аласыздар. Доллар менен аласыз. Мындай бар да, бизде есть платеж, фин менеджмент деп коет. Фин менеджмент деп коет. Ар бир ишкана бизге фин менеджмент төлөйт ай сайын. Канчадан? Алтын кен ишканасы 100 миң доллар төлөйт. Айына. Этибакир Тересе ишканасы казыркы период 25 миң доллар, анан полный мощность чыкканда 50 миң доллар төлөйт. Кумтөрдөн жылына канча аласыңар? Кумтор деле ошондой 50 миң доллар жылына. Айына. Мен баягы суроо бергем сизге. Аппаратта, если СБны алып койгондо канча адам иштейт? 120 адам иштейт сизде.
120 бүгүнкү күндө сиз бир жолу коңгуроо кактыңызбы? 120 керекпи? Бүгүнкү күндө ошол аппаратта 120 адам. Айлыктары канчадан? Сиз бир жолу айттыңызбы реформа жасайын депчи? 120 адам аппаратта эмне кылат? Мен сизге толугу менен айтып коеюн, 40 адам жетишти эргечи. Мен сиздин подчиненный, сен Мурадылды ойлобоңуз, ошондон уктуго деп. Любой подчиненныйлардын тааныштарынан сурасам айтат, 40 адам ондай хватит. Аппаратка. Билбейм дейт, эмнеге кармап отурат. Это бир. Бүгүнкү күндө Макмалда канча охрана турат? Сиз айттыңыз 50. Сизден кеткен 50 баягыда айткансыз. Макмалдын өзүндө канча? Штатта отурган бүгүнкү күндө Макмалдын өзүнө. 80би, 60бы? Нажак айтып. 70 киши. 70 киши турабы? Ошондо 50 плюс 70, 130 адам бүгүн кайтарып атат да Макмалды. Турабы? Тура. Канчадан төлөп атасыңар аларга? 130 адам иштебеген объектни кайтарып турат бүгүнчү. Макмалды билесиңер, урматтуу депутаттар. Канча площадьта турат, кандай турат? Бул эмне частный лавочка болуп калган булчу Кыргыз алтын. Кожок Юзьевич, мен анда рухсат берсеңер жооп берип коеюнчу. Жанакай оптимизация болсо, биз этот процесс у нас непрерывно идет. 2015 жылы 2700 киши болчу. Азыркы убакта 1700 киши. То есть каждый год у нас оптимизация идет. В этом году, после того, как мы закрыли Макмал, после того, как инвестор зайдет, охрана полностью 120 киши жоюлат. Это процесс убагында келгенде жоюлат, сокращение болот. Сиз мындай кылыңызчы, ал Макмалдагы кыскарган боюнча, Солтон сарында кыскарган боюнча айтып атасыз. Жок, азыркы убакта эгерде сокращение кылып алсак, биз инвесторго Сиздин аппаратыңызда 120 киши деп атам. Мен азыр комиссия менен барам. Сиз 120 кишини мага обоснуть этип бериңиз, эмнеге отурат? 120 кишинин ичинде, Кожок Жечебек, это не просто же центральный аппарат. Туда входит в первую очередь это что? Гостиница, медицинский центр, ювелирный центр. То есть они все входят в центральный аппарат. Ушун барычы. Мен дагы суроо берет атам, өзүңүздө отурабы ошолордун баары? Ооба, бизде отурат баары. Гостиницанын кишилери артында отурат, сизде отурабы келип алып? Жок, ну у нас как числится центральный аппарат, это же не Аны юридическое да лицо. көрөлү, макул. Макул көрөлү, мына бу жерде Фугида башым мынтип атат. Көрөлүчү. Аны да барабыз текшерип. Комиссия түзүш керек, урматтуу депутаттар. Караш керек да. Бул мындай. Сегодня Алимбеков есть, завтра нет, дела нет. Надо аягына чыгаш керек да. Бул нерсени. Андан чыгарып мына айтып атпайбы, урматтуу депутаттар? Биз прибыльга чыгып атабыз дейт. Эмне эсебинен прибыльга чыгып атасыз? Сиз чыгып атасыз. 250 миллионду Афинаштан алып атасыз. Жанакындай эки бакыр алтын кендеги берип аткан 100 миң долларларды алып атасыз. Бул эмне? Мамлекет кимне пайда бердинчи? Жыргаткан эле пайда жок. Кыргыз алтын полностью, например, айлыкка алат. Калганын банкка салат. Вознаграждение за унцию канчадан? 1,34-тен аласыңарбы? Канчадан аласыңар? За унцию сколько получаете? О, ушунда 1,34. 1,34-тен аласыңар. Долларбы? Ооба. Доллар. Иә. Ооба, доллар. Канча аласыңар ошондо кумтөрдөн? За унцию болгондо, примерно ежемесячно. Вознаграждение. Эми аны санаш керек азыр маалымат. Ну, короче, за унцию. Вот за унцию получает. Бүт өздөрүнө кетирет. Как положено. Банкта канча акчаңар бар? 1 миллиард с лишним. Жок, сиз мага айтпайсыз, жооп бериңиз. Вы же вопросы задаете же. Мен сизге айтып берип атпаймынбы? Ну, айтпайсыз, мен улам алып атам да ответин. Эми негизи биз болсо, бизде у нас же прибыль формируется не только же с профильных, но и непрофильных активы же. То есть со всех источников. Сиз айлантпаңыз, непрофильный эмеңерди мен билем эле дейт. Мына силер 14 миллионду. Жок, итогу анан кийин баары мамлекеттик бюджетке түшөт в виде дивидендов, Налогов. налогов. Салык төйүп атпайлыкпы? Мына быйыл биз 2018 жылы салыкты биз 120 миллион сом төктүк. Налог салыктычы, отчислениеден. Ошо тоже же вклад же большой же. Алмаз Мусаев. Дивиденд төлөп атабыз. Аны жаштап ала билет. Сиз каяктан акча алып туруп анан канча төгүп атканыңыздычы. 11 класстын баласын жакшы окуган баланы коюп койсок ал деле билет, например. Афинаштан алган акчаны, предоплатадан алган акчаны, жана берип аткан акчаларды эсептешти, много ума не надо деп атам. Же мен туура эмес айтып атам, урматтуу депутаттар. Эмне ошо акыл керек ба аябай көп? Да, өзүңөр калыс болуңар. Ким айта алат? Мен ушул Кыргыз алтынды защит этем азыр. Мен ушунчалык жакшы алып чыгып берем. Мен муну жогорку кеңеш пленаркасына алып чыгам. Айтып коеюн, өзүм алып чыгам жалгыз. 2014 жылы менин колумда турат. Счетный палатанын текшерүүсүнүн эсебинен МВДде уголовный иш козголгон. Муну окуп эле кой, мен азыр бериш керек муну. Козголду эле МВД. Айтыңызчы мына.
Туура, Кожок Жечбекович, 14-жылы счетный палатанын корутундусунун негизинде кылмыш иши козголгон. Ал бүгүнкү күндө кайта жандандырылды. Качан жандандырылды? Биз баш көтөргөндөн кийин анда качан жандандырылды? Мына биз бааны комитетте карагандан кийин жандандырылды. Туура? Bir ay oldu, bir ay oldu. Bir ay oldu. Şu biz коңгуроо кагып чакыра баштагандан баштап. Я, берде мына айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Калп айтып атпайбы эле. Афинашный заводдо, урматтуу депутаттар. Афинашный заводдун директорунун бүт тууган уругу кирип алган тамырлан. Міне Алимбек билбейсизби ушуну? Міне обязательно депутаттар билип аны айтышыбыз керекпи? Бүт тууган уругу, дочь, зять, сын и так далее, другие. Всем турат мына фамилия, дочь Ярулина Инна Сергеевна, зять Катрич Борис Петрович, сын Ярулин Алексей Сергеевич. Бүт ушулар кирип алган мафия. Еще как, блин? Ну, Махмуд Захарович, эта проблема, она давно уже есть. То есть, когда я даже пришел, и до меня они работали, это Карабалтай такой же город же, это же периферия же, то есть там все местные работают. Мындай да, Алмаз Мусаевич, до меня деген токтотпойлу. Вот сиз 4 жылдан бери иштеп атасыз. Бу жерде келген директорлордун баары тең 1 жылдан иштешти көбүч. Сабыров, Тилек Карасаров, Артыкбай, Осмонбек, Жапаров, Дилгер, Мамут, Токомболов, эң көпсү иштеп атасыз. 4 жыл иштеп атасыз. 4 жылдан бери эмне афинашный заводдогу родственный связьдарды көрбөй жүрөсүзбү, билбей жүрөсүзбү? Жете сизге маалымат бербей жүрөбү бирөөлөр. Сиз көз жумду кылып атпайсызбы? Көзүңүздү жумуп коюп атпайсызбы? Мейли иштей берсин деп. Мен Карабалтадамын. Я родом оттуда. Я там баллотировался, я хорошо знаю. Периферия деп коет, как вот это рукой подать можно? 60 километрге жетпейт. Хорошо знает айырдегилерди. Ошон үчүн жана сиздин конвертиңиз барып атат ар кайсы жерге. Сиз кол койгон кишилер менен съемдорго. Биз азыр мындай кылабыз, бүттөк, давайте бу МВД. Биз комитетке тапшырманы жазабыз, отдел. Текшерип до конца ишти чыгаргыла. Көзөмөл бизде болот, жогорку кеңеште. Андан тышкары, мына менде колумда кат турат, урматтуу депутаттар. Энерготрейд жазып атат. 24 января осы Алтынкен прошел конкурс на поставку электроэнергии для электроснабжающих компаний деп. Утуп атат булар. Андан кийин сиз уткан компаниянын үстүнө жазып берип атасыз. Мына сиздин колуңуз менен. Конкурсту уткан компаниянын үстүнө нарушая жазып берип атасыз. Бул компаниянын кереги жок, ыргыткыла, бөлөгөнгө койгула деп. Бул эмне, заинтересован эмеспи? Же эмне кылып берип атасыз? Анда эмне конкурс өткөздүңүз? Жок, сиз жооп бересизби, жооп бербейсизби? Аны органдарга жооп бериңиз. Биз беребиз. Фимполу, мына генеральный прокурор отурат. Давай текшергиле до конца. Текшергиле. Жанакы эме боюнча да МВД 1 килограмм 600 грамм золото боюнча тоже жана протоколдор сиздерди. Тоже берели тапшырманы. Текшергиле. Андан бөлөк берди алгылыктуу жумушту урматтуу депутаттар мен көргөн жокмун. Жок алгылыктуу жумуш. Производство 0. Эгерде жана управленческий менен операционныйдын баарын алып койсок 0. Президентибиз 0 деп баа берди бааны эмеге. Вот 0 дебейин 2. 2 деп баа берем мен. Ишиңизге. А кантип мен защит этем? Келбей игнорировать этип биздин комитетке канча жүрдүңөр? Ушун эсебинен келбей аттыңар.